Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөр. Америкада болуп өткөн мелдеш тууралуу айтып берсем, Мистер Олимпия деген Америкада жыл сайын чоң турнир өтөт. 10-11-12 октябрда болуп өттү. Биз Кыргызстан курама командасы сборный Кыргызстан визага киргенбиз. Визадан баарыбызга отказ болуп калып, анан мен өзүм кайра визага тапшырып, 3-4 жолу тапшырып атып, виза алып, ошо бир күн калганда виза алып, сразу билет алып, Америкага Мистер Олимпияга барып соревнованияга катышып келдим. 95 килограммда выступать еттим. Кыргызстандан өзүм жалгыз бардым. Америкада Азат Таштанбеков деген досум тосуп алды. Досум менен бардык. Ал досум 110 килограмм категорияга чыкты. Алда бирди алды. 95 килограммдан мен бирди алып, ушул поездду медалды Кыргызстанга алып келдик. Америкада Кыргызстандын желегини 3-чү ирет желбиретип атышым. Буга чейин 2024 Мистер Олимпиядан 110 килограммда чемпион болгом. Андан кийин Арнольд Классикте 95 килограммда күмүш медалды уткам. Быйыл Мистер Олимпияда 95 килограммдан чемпион болду. Чемпиондук алып келдик Кыргызстанга. Бул жерде Мистер Олимпияда да көп турнир болот. Ичинде бодибилдинг болот, пауэрлифтинг болот. Көп спорттун түрүнөн болот. Жүздөй спорттун түрүнөн болот. Ошо таяк тартышта кирген, таяк тартышта. Ал турнир дүйнө жүзү боюнча болот. Эң чоң турнир. Бардык спортсмендердин мечтасы Мистер Олимпияга катышсам деген. Бүтүндөй дүйнө жүзүнөн барат. Менин атаандаштарым 5 болду. Экөөсү американец, бирөөсү бразилец, мексиканец, якут, Россия. Словакиялык болду. Бирөөсү травма алды. 4 атаандаш менен тартышып 95 килограммды утуп чыктым. Финал жеңил эле болду. Так калгандар оор болду. Мен травмам бар болчу, бияктан даярданып атканда эле бицепс бедрамда травма бар болчу. Biraz оорураак болду. Биринчи, экинчи схваткалар, кийинкилери жеңил болду. Ооба, визада кыйын болду. Биринчи киргенибизде баарыбызга отказ берди да. Анан жакшы даярданып аткам ага чейинчи. Даярдыгым жакшы болчу. Анан 110 килограммга барам деп весим көтөрүп аткам, 105 болуп калган болчу. Анан визага киргенден кийин полный отказ берди да. Отказ бергенден кийин анан желание кайтты. Анан кайра ойлонуп, өзүм берип көрөйүнчү деп анан өзүм берсем кайра дагы отказ болот. Анан кайра дагы кирдим. Может, ушунусунда болуп калат деп. Кирсем дагы отказ берет. 4-чү жолу уже үмүт үзүлдү да, даярдыгым да кетти. Анан травма да алып калдым. Жиним келип 100 килограмм менен выпад басып атып, бицепс бедрам айрылып кетти. Анан чата барбай калдым окшойт деп. Желание кайтты. Анан кечинде тахажжудка туруп намаз окуп, Алладан сурандым, эгер мага ушул жеңиш жана кыргыз элине пайда алып келсе, мен барып келейин, мен жолдорум ачык кылып бере Аллахым деп Алладан суранып жатып. Ошол күнү түш көрдүм, Америкага барганымды. Анан значит болот окшойт. Анан 4-чү жолу подавать еттим, 4-чү жолу бердим визага. Визага барып сам паспортумду алып калды. Биз административди кароо кылабыз деп. Анан хорошо да бир жума күтүп туруңуз деди. Ошондо 1 болчу. Октябрдын 1 болчу. Бир жума күтүп туруңуз деди. Бир жума эч эле жооп келбейт. 7 болуп кетти. Уже мелдешке 3 күн калды. Же даярдыгым жок. Ушундай болду. Ол анан 8 чалышты. Визаңыз даяр болду, келип алып келсеңиз болот деди. Анан сүйүнүп барып эле визамды алсам, Америкага билеттер уже кымбат. Мен 2 күн калды, кымбат болот. Анан визам даяр болсо акча жок. Анан Авангард спорт клубда чогуу тренировка кылган байкелерим бар бул жакта. Алла ыраазы болсун, ыраазычылык айтып кетем. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын желеги үчүн биз поддержкага чыгабыз деди. Бүт бардыгы спонсор болуп беришти, билеттеримди алып беришти. Ошол күнү эле 8 учуп кеттим через Стамбул. Через Стамбул учтум. Лос-Анджелеска учтум. Лос-Анджелестан досум тосуп алды, Азат. Ал жактан машина менен Лас-Вегаска кеттик.
Лас-Вегасқа бардық. Барсам весім как раз даяр болып қалған. Бұл жақтан почти 2 күн тамақ жеп едім, весім түшсін деп. Анан барсам весім даяр, 95 килограмм болып тұр. Сразу 5-тен өтіп тұр еле, бұл жақтан ет алып алған едім. Сразу тамақ жеп еле, сразу мелдешке шықтым. Жақсы болды. Негізі 20 августта кіргенбіз, аға чейин уже 1 ай алдың баштаған даярдықты. Андан кейін виза отказ болғаннан кейін даярдығын таштадым, болбоду. И травмада алдым, даярдан албадым. Анан бир гана жолу ушу хватка иштедим, башка шансым жок эле. Хват видеолорунда да көрсөңүз, бүт баарын колдорун ачып эле уткам. Турмой тартыша алган эмесмин, чуркай алган эмесмин. Бутумда травма бар болчу, ошо көбүнчө 15 күн калганда только күнүгө хват иштеп аттым колго. Ушул бир эле шансым ушул болчу, колдорун ачып эле уттум. Бұл фокус победа деп коет, бұл аябай жакшы сезим. Муну сөз менен айтып бере албайм. Аябай өтө ушунчалык катуу мээнет кылып барып утканыңда бул көздөрүңөн жаш чыгып кетет. Чындыгында бул фокус победа өтө аябай баалуу. Муну сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Ушунчалык кубанасың, ушунчалык сүйүнөсүң. Анткени сени сага үмүт кылып, дуа кылып, колдоп, бул жактан спонсор болуп жиберген адамдардын жүзүн жер каратпайын деп ушунчалык катуу аракет кыласың, мекен үчүн деп, намыс үчүн деп. Ошентип утканыңдан кийин, конечно, бул башкача сезим, өтө көзүңөн жаш чыгып кетет. Чын бул спортсмендер баары түшүнөт фокус победаны. Таяк тартыштан байге берилген жок, Америкадан ушул кур, медаль. Бизге байге деле кызык эмес, бул главный утуп, Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстанга салым койсок, бизге ошол чоң жетишкендик, байгелер берилсе жакшы. Өзү негизи таяк тартыш бул якуттардын улуттук спорту. Таяк тартыш боюнча якуттар күчтүү. Дүйнөдө 1-чи орунда якуттар турат, 2-чи орунда Кыргызстан турат. Бирок биз 1-2 жылда иншалла Кыргызстанды 1-чи эмеге чыгарабыз. Өтөбүз иншалла, катуу даярданабыз. Таяк тартыштан 2020 жылдан бери машыгам. Мен өз негизи мурда арык бала болгом. 57 килограмм сүрөттөрүмдө көрсөтүп турам. 57 килограмм болгом 2018 жылдары. Тренировка кылып, вес алып, анан 4 девятки деген зал бар болчу. Ошол жакта тренировка кылат элем. Анан Келбек Атайбеков деген ушул күчтүү бала бар. Таяк тартыш боюнча тоже чемпион. Ошол келип алып, анан мени көрүп, сенин боюң узун экен, колдоруң, буттарың узун экен, таяк тартыш менен машыгып көрбөйсүңбү деп айткандан, анан мен өзүм машыктырам сени деп, анан ошонун артынан таяк тартышка машыгып калдым. Ошо менин азыркы кезде менин тренерим Раматов Марат деген агай. Ал Көлдө подготовкаларында ошо агай даярдык берет. Негизи 2 тренерим бар азыр. Бирөөсү таяк тартыштан, бирөөсү чет өлкөдө, Грузияда. Иван Макаров деген ал пауэрлифтинг боюнча даярдайт. Мен 2 спорттун түрүнөн чыгам, пауэрлифтинг менен жана таяк тартыш менен. Пауэрлифтингден Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, Азиянын 3 жолку, Мирдин 2 жолку чемпиону. Мастер спорта бүт толтургам, баарынан толтургам. Жим стоядан, народный жимден толтургам. Экстремальный подъем бицепстен, международный эл аралык класстагы спорт жеберимин 3-4 түрүнөн пауэрлифтингдин. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен 1995 жылы төрөлгөм, 15 мартта. Баткен областынын Лейлек районунун Коммунизм деген кичинекей бир айылынан болом. Ошол ааламга жол айылдан башталат дегендей, ошол кичинекей айылдан чыгып, За океан барып, Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип келип атабыз.
Баткен областының Лейлек районунан болом. Өзүм азыр жашым 30-да. Үй бүлөм бар. 7 баланын атасымын. Кудайга шүгүр. Ата-энем бар. Учурдан пайдаланып, ата-энеме ыраазычылык айтып кетем. Ата, апа, Алла ыраазы болсун сиздерден. Мени колдогон досторума, классташтарыма, Авангард спорт клубунун жамаатына, байкелериме, бүт баарына ыраазычылык айтып кетем. Авангард спорт клубка да ыраазычылык айтып кетем. Бүт мени тааныгандардын, мага колдоп, дуа кылгандардын баарына чоң рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерден. Сиздердин дуаңыздар менен мекенибиздин желеги желбиреп атат. Спорт бул ден соолуктун булагы. Спорт менен машыгыш керек. Спорт менен машыксаң ар дайым энергичный, позитивный жүрөсүң. Жаштарга айтат элем, спорт менен машыккыла. Күнүгө жок дегенде өзүңөр үчүн 2 саат убакыт ажыраткыла деп айтам жаштарга. Иш болот, баары болот, бирок өзүңөргө көңүл бургула, спорт менен машыккыла. Күнүгө жок дегенде өзүң үчүн 2 саат убакыт ажыратышың керек.